Бишкек шаарынын 1-Май районунун депутаты катары 1-Май округ болуп калат эми. Биздин жарандардын кайрылуусу боюнча бир айтып кетким келип атат да. Мен Газпром нефть жетекчилигине кайрылат элем да. 2022 жылы, 2023 жылы, жада калса 2024 жылы Ак Басоо конушунда элдер менен жолугушуу өтөт да. Ошол жерде Алмаз Акунжанович Газпромдун жетекчилигинин орун басары менен барганбыз. Барганда ушунчалык миңдеген элчи болгондо эл астына 24 жылы документтердин баары бүтүп, 25 жылы газификация башталат. Бул Ак Басоого эң эски, эң чоң жаңы конуш да, жалпы Бишкек шаарында. Анан ошол жерде турган элдин асынын баарына сөз берип коюп, буюрса 25 жыл башталат деп эми элдин баары капа болуп атышат. Улам чалып атышат, келип атышат, аксакалдары да, жаштары да. Эльвира Жергалбековна мүмкүн дагы жагы кат жазалы, өкмөткө кайрылалы, президентке кайрылалы деп айласы кеткенден ушинтип бизге сөз беришпеди беле, кандай болуп калат деп капа болуп атышат. Ушуну бир жеткирип койгулачы, сизден да суранам да. Бул бир, экинчи, Бишкек шаарынын ошол эле 1-Май районунун 59-кварталдын жашоочулары кайрылат да. Ал жерде Дэн Сяопин, Волкова, Кустанайска, Сыдыгалиев көчөсүнүн ичиндеги квадраттын ичинде 450 түтүн, негедир тегеренин баары газ бар, газификация болуп. Именно ошол квадрат калып калат да. Ушул боюнча дагы кандай, эмнеге бизди ушундай калып калдык дейт. Ортодо документтерди жасаш үчүн шаардын бир атай бир структуралары келип 500 000 документтерге элден чогулгула деп айтышыптыр да. Эл улам алданып, 3-чү жолу чогулткандыктан эмнеге биз кайра акча чогулуш керекпиз деп ачууланып атышат да. Ушул боюнча дагы мен эми Газпром у нас же монополист болгондон кийин берген сөзүңөрдү аткаргыла да. Кыргыз элинин жалпысынын алдына мындай айтылган сөздөрдү аягына чейин туруп беришсин деп мен суранат элем да. Бул бир маселе. Экинчиси, урматтуу саламаттык сактоо министрлиги. Мен сиздерден жанакы бэби бокстар боюнча улам 2 жылдан бери көтөрүп келген маселе боюнча жоопту алдым да. Мына кечөө кайра таштанды да бир ымыркай табылыптыр. Кудай сактап, но он в коме в тяжелом состоянии в больнице. Тирүү, азырынча тирүү. Анан мен ушул боюнча 2 жылдан бери чырылдап бир бэби боксту таап, ошо бир жер оорукананын астына орнотуп бериңиздер десем, мага мындай жооп келип атат да. Министрдин орун басары Бай Давлетовдон. Урматтуу Эльвира Жергалбековна, бир бэби кутучанын баасы $6000 дейт. 30 миллиардта пурдаганда акчаны эч ким санабайт экен. Балдарга келгенде $6000 деп санап калдыкпы? Ошол бир бэби боксту можно установить тиги эне балдарды коргоо улуттук борборго караштуу жерге, ошо перинатальный центрге орноштурсак болот дейт. Коюп бербейсиздерби? Уурдагандардын акчаларын ошол компенсациялап ошону коюп бериңиздер деп мен талап кылам. Рахмат.